Бермет Биримкулова кыскасы мындай: бул биздин президентибиз, баарыбыздын ажообуз, батышчыл көз караштагы Кыргызстандын жараны болсоң да сенин президентиң, эски чирген системанын уул кызы болсоң да бул сенин президентиң. Элге акча таркатып элди сатып аламын деп ойлогондор алдандыңарбы? Эл акчаны алып кабинага киргенде өзүнүн жүрөгүн укту окшойт да. Элдин азыр көзү ачык. Оюңарда дагы деле эсиңерге келүүдөн баш тартып жатасыңар. Шостун байкоочулар айткан: бир лидердин элдин арасындагы колдоосун сезип, алыскы райондорду кыдырып чыгышпады деп. Башка талапкерлерди айткан эсимде, ички туюмумда билип турсаңар да, бирок аябай бут тосууга аракеттендиңер. Эми ант берүү аземинде куттуктайбыз. Биздин президенттин айткандай жашайбыз. Эми макул болуңуздар. Балдарыңыздарга туура багыт көрсөткүлө. Макул болбосоң дагы сенин президентиң. Калың журт, калайык калк, өлкөбүздүн келечегине кайдыгер эместер шайлап алдык. Шаардан Борбордон Нарынга, Таласка, Ошко, Жалабат, Аксыга атайын шайлоого барып катышып келишти. Шайлап келишти, өздөрү каалаган президентти. А Балконскийлер 2 карыш жерге чыгып койбодуңар. Кайдыгер карабай атайын жерлигине барып келген патриотторубузга рахмат, алкыш айтыш керек. Мен билген тааныган патриотмун, мекенимди сүйөм дегендер бир күнгө барып келишти. Мекенчилдер десем эле бир партияны ойлогондор бар экен. Жок, мекенчил бул өз мекенин сүйүү. Бир сөз менен айтканда патриот инсан деп билем. Мен мекенимди сүйөм. Ант берүү аземин чыдамсыздык менен күтөбүз. Ийгилик баарыбызга деп жазат ал. Султаналиев Сайпеден: Кыргызстанда бир дагы партия өздөрүнүн программасы идеясы үчүн күрөшкөн эмес. Партия түптөгөндөрдү түртүп салып кете берүү адатка айланып калган. Алсак Алга Кыргызстан партиясы. Акаев Ажоолуктан алынганда аркасын карабай качкан. Көпчүлүгү Ак Жол партиясынан орун алып, кийин Бакиевдин башын баткакка батырышты. 2010 жылдары Ак Жолчулар КСДП партиясына көчүшкөн, Атамбаевдин аркасын сүртүшкөн. 2020 жылы эле КСДПнын көпчүлүгү биримдикке тиүүнү самашты, Жээнбековдун бага элегин жалашты. Учурда сүймөнчүктүү мекенчил партиясын жактыргандар көп болуп жатыптыр дейт. Учурда лидер Садыр Жапаров үчүн тикесинен тик туруп берет деп ким кепилдик бере алат? Андыктан партияларды тазалашы керек. Бактыгүл Иманбек кызы: 5 күндөн бери жоолукту чеч, жоолук орон деп өлгөнү калдыкко тытышып, пайманабыз ашып башка көйгөй жок калгансап. Бизде бир гана жол бар, бул көйгөйдөн чыгуу үчүн. Ал Турциянын жарандарынан толеранттуулук мүнөзүн камсыздоо. Ар бир жаран өз принциби менен башкага тийишпей жашоо. Жоолук салынганын жылаң башына тийишпей, жылан башың жоолукчанга тийишпей жашоо. 70 жыл СССР доорунда исламды жээрип жашаган жарандар менен акыркы 10 жылда арабтардын сабагын муюу угуп отуруп, ислам дининин принциптерин тутутуп кабыл алгандардын ич аралык согушун токтотуу керек. Кимде ким исламды ашыкча үгүттөп, сөгүп жиберип, чаап жиберип, мажбурлап, эшикти каккылап дааватка үндөй турган болсо жазалансын. Жана ошондой эле кимде ким ислам дининин шарттарын толук аткарып, жоолук оронуп, сакал койгондорго асылып, укугун тебелей турган болсо, ал дагы жазалансын. Турцияны карагыла, бирине бири тийишпейт, бирин-бири туура эмес дебейт. Эч кандай эки ара чабышып, туура эмес, туура деп бири-бирин тозокко айдашпайт, айтышпайт. Жарым жылаңачы менен чүмкөнүп алганы чогуу эле дүкөн кыдырып, ынак дос болуп жүргөнүн байкайсың. Бирине бири тийишпейт алар. Ар бир жарандын укугу корголгон. Анан дагы айтылбаган, жазылбаган толеранттуулук маданияты өтө жогору деңгээлде. Биз бир кылым бою ар кимге жем болуп отуруп, аралашып ашмалтай чыккан улутпуз. Жашырганда эмне? Тарыхты кабыл алуубуз керек да. Эки-экиден тытышпай ар ким өз оокатын кылыш керек. Оронобу же жылаңач калабы ар кимдин өз эрки. Шамурза Бөрүкулов: Илгертеден эле темир генерал аталып келген Феликс Кулов деген неме бар биздин өлкөдө. Темир генерал деген атты ага ким ыйгарган? Кайсыл кызмат үчүн бергенин чындыгында билбейт экенмин. Мүмкүн биздин поколение саясатты түшүнбөй жүргөн кездерибизде кандайдыр бир жасаган кызматы үчүн алса керек. Бирок биз бул адамды тааныгандан бери жалаң жаман жагынан гана билебиз. Ошондуктан Кулов илгери сонун адам болчу, кийин айнып кетти деген апыртмага таптакыр ишенбейм. Союз таркаган күндөн баштап фабрика заводдорду менчиктешип бөлүп алышып, бузуп талкалашып, тетиктерди демонтаж кылышып, темирлерин Кытайга ташыгандардын бири ушул Феликс Кулов деген сөз 30 жылдан бери айтылып келет. Менимче дал ошол темир тезектерди Кытайга саткан үчүн темир генерал болуп жүрбөсүн. Мына эми ошол темир генерал өзү кайсыл ийинге кирерин билбей пайпастап жатып,
артына калбыр байлап башкалардын камын жеп жатканына эмне бересиң? Анын ар бир айткан сөзүн анализдеп чыгалы. Кулов Садыр Жапаровга сен куугунтук кылбаймын, бардык саясий күчтөрдүн башын бириктирем дегенсиң деп алдын ала ультиматум коюп жатасыз. Сиздин бул айтканыңыз өзүңүздүн жоопкерчиликтен качып жатканыңыз болуп эсептелет. Себеби акыркы убактарда сиздин былыктарыңыз көп эле айтылып жатканын билебиз. Андан соң биринчи кезекте президенттикке талапкерлердин кылмыш иштерин жана алардын жакындарын куугунтуктоону токтот деп уккан адамдын оозу ачыла турган сандыраак сөз сүйлөпсүз. Эмне алардын кылмыш иштерин көрмөксөн болуп койсунбу? Кылмыш иштерди кечирип коюп, анан кантип коррупция менен күрөшөт? Шайлоо учурунда Садыр Жапаров Кытайдын тыңчысы деген жалаа сөздөрүн унутуп салсынбы? Анда эле биз чын эле Кытайга тыңчы окшойт деп ойлоп калбайбызбы? Реформаларды жүргүзүп, саясий туруктуулукту орнотуп, кризистен чыгуу үчүн саясий оппоненттерди сүйлөшүүгө чакырып, аларды реформа боюнча комитетке киргизүү керек дейсиз. Көптөгөн суроолор туулат. Биринчиден, өзүңүз 30 жылдан бери саясатта жүрүп, эмне үчүн ошол реформаларды жасабадыңыз? Кыргызстан ошол сиз айтып жаткан кризиске бүгүн эле капталып калган эмес да. Кризисти Садыр Жапаров Көлдөн, Камчы Ташиев Жалал Абадтан алып келишкен жок да. Бул кризис Акаев экөөңөрдүн заманыңардан башталган кризис. Эгер билсеңиз, колунан эч нерсе келбеген адам саясатка аралашпай, элдин жүгүн көтөрөм деп бийлик кызматтарына барбай тынч отурушу керек. Аралаштыңбы, кызматка олтурдуңбу, депутаттык мандатка ээ болдуңбу? Демек, кара жаныңды карчы уруп, билимиңди, күчүңдү, бар өнөрүңдү көрсөтүшүң керек. Ал эми колунан эч нерсе келбеген адам башкаларга үйрөтпөй кысып отурушу керек. Экинчиден, саясий оппоненттерди реформа боюнча комитетке киргизиш керек дегениңизде өзүңүздү, Отунбаева, Текебаевдарды айтып жатасызбы? Же шайлоодогу атаандаштарынбы? Ошол бардыгыңар шайлоо мезгилинде топтолуп тарпаңдыган чөө карышкырлардай болуп, Садыр Жапаровдун адресине эмне деген гана ыплас каралоолорду айтпадыңар? Силерге салыштырмалуу айылдагы ушакчы аялдар көчөгө чыга алышпай, ооздарынан келмеси түшүп, дудук болуп олтуруп калышпадыбы? Эми силерди реформа боюнча комитетке киргизип, мындан кийин да ушагыңарды уланткыла. Оппозиция деген сөздү бетиңерге кармап алып, жаңы президентти иштетпей бутунан тарткыла. Дайыма кылып келген ыплас саясатыңарды уланткыла десинби? Эгер билсеңиз, сиз Сарыев, Мадумаров, Сегизбаев, Бабанов, Момбеков, Шыкмаматов, Курсан Асанов, Дүйшөбаев, Иманалиев, Калмаматов, Исаков, Сооронкулова окшогондорду реформа боюнча комитетке да, эч бир бийлик кызматына да, атүгүл 28 январда өтө турган президенттен ант берүү аземине да чакырбоо керек. Себеби силердин кесепетиңер дайыма тийип келген, мындан кийин да тиет. Ошондуктан башы орунда болгон ар бир акылдуу адам ырым катары болсо да силерден бир чакырым алыс жүргөнү туура болот. Акырында Атамбаевди түрмөдөн бошотуп, ден соолугун чыңдаш үчүн чет мамлекетке жөнөт деп баласы ыйласа болушкан аялдардай болбой тынч олтурсаңыз жакшы болмок. Акыркы убакта Атамбаев десе өзүңөрдү жоготуп, желиниңерден сүт чыгып кеткен боорукерлер аябай эле көйүп кетпедиңерби? Биз түштүк эли Садыр Жапаровду 2010 жылдагы түштүк тополоңун иликтетет, акыйкатты ачыкка чыгарат, күнөөлөрү жазалайт деп шайлаганбыз. Ал эми Атамбаев түштүк согушунун чыгышынын номер 1 себепчиси, согушту уюштурган уюштуруучусу, согуштун кандай сценарий менен жүрүшүн даярдаган башкы режиссер болуп эсептелет. Атамбаевга салыштырмалуу Кадыржан Батыровдун күнөөсү аз болуп калат, эгер эле акыйкат сүйлөй турган болсок. Атамбаевдин ден соолугу бизди кыпындай да кызыктырбайт. Атамбаевга окшогон, атүгүл Атамбаевдан 1000 эсе жакшы адамдар ооруп, кээде өтүп кетип жатышат. Атамбаевдин оорусун кыргыз элине така пешене кылып көрсөтпөй жөн отургула. Мына өлөт деп чыгарган Батукаевиңер өлбөй жетпей эле жүрөт. Ага салыштырмалуу Атамбаевдин ден соолугу жарышка койгон күлүгаттай. Андай экенин аянтта качканда көргөнбүз. Оор адам антип чуркабайт. Анын үстүнө Атамбаевдин кылмыштарын тизмесинен башыбыз айланып, сан жагынан жаңылып да калдык. Атамбаевдин ордуна сиз олтуруп күнөөсүн көтөрүң деп айталы десек, сиздин өзүңүздүкү деле кара башыңыздан ашып кетет. Анын үстүнө Атамбаев сизди деревянный генерал дебеди беле? Башына чапса момпосу жегендей кубанган маңкурттардан эмессизби? Ошондуктан Атамбаевга жеңе болбой, өзүңүздүн арабаңызды тарта бериңиз. Сиздин деле арабаңыз сынайын деп эскерип, ал эми араба тарткан атыңыз арып талып жыгылайын деп зорго эле турат. Урматтуу Феликс Кулов деп жазат Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына. Асель Кадырбекова.
Бул сыноого ар бир эле эркек чыдай алмак эмес. Ырчы Асель Кадырбекова Туркияга дарыланууга кете турганын буга чейин ырчы Нурлан Насиптин атасы тойкананын ачылышында билдирген. Азыркы тапта кош жылдыздар кызы Дария менен аталган өлкөдө жүрүшөт. Ал эми Асель Кадырбекова социалдык тармактагы жеке баракчасы аркылуу жолдошу Нурлан Насипке ыраазычылыгын билдирди. Айтымында ал башына келген кырсыкты сыноо катары кабылдайт жана бул оор сыноодо жанында жүргөн Нурлан Насипке алкышы чексиз. Башыбыздан өткөн нерселердин бардыгын мен Кудайдын сыноосу катары кабылдайм. Албетте бул учурда жолдошумдун туруктуулугу сыноодон өттү. Эгер макул болсоңуздар, бул сыноого ар бир эле эркек чыдай алмак эмес. Ал учурда Нурлан жөн эле качкысы келген күндөр болгон чыгар. Менин калуума келүү мезгилим оңой болгон жок. Бирок сага рахмат, менин каприздериме чыдап жанымда болгонуң үчүн. Жашообуз мындан ары жаркырай берсин, деди Кадырбекова. Укук коргоочулар Россияда 3000ден ашуун адам кармалды. Россиянын айрым шаарларында өткөн оппозиционер Алексей Навальныйды колдоо митингинде 3000ден ашуун адам кармалды. Укук коргоочулар билдиргендей, 23 январда саат 23:43 карата өлкө боюнча 3068 жаран кармалган. Алардын көбү Москва шаарында 1167 адам, андан кийин Санкт-Петербургда турат 466 адам. Новосибирскте да көп адам кармалган, 96. Балдар омбудсмени Анна Кузнецова кармалгандардын арасында 300дөн ашуун жашы жете элек балдар бар экенин билдирди.